Саламатсызбы? Саламатсыз. Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Мураткан Айдаров, Кыргыз Республикасынын Элдик медицина академиясынын жетекчиси болом. Кыргыз Республикасында элдик медицина бул байыртан келаткан элдик медицинаны пропагандалоо, ошонун иштерин жайылтуу, элдик медицина кыргыздардын мурунку байыртадан келаткан элдик медицина менен ошол элдерди дарылоо, эң башкысы ар бир адамга ден соолук берүүнүн максаттарын койгонбуз. Андан элдик медицинага аракет кылгандарды да окутуп, ошолорго туура багыт бергенге мугалимдерибиз бар. Алар психологиядан жардам берет, чөп дарыларды окутууга жардам берет, укалоо, массаждык жасоолорду сабактарын берет. Андан кийин космоэнергия боюнча дагы сабактарды беребиз. Биринчи эле сурообуз болсун сизге. Ушу муун оорулары боюнча айтып кетсеңиз, кандай ыкмаларды колдонуп дарылайсыздар? Эми бизде азыр муун ооругандар аябай көп да адамдарда. Бул эмнеде себептен бизде элдер кыймылсыздыктан оорушуп атат. Мурда адамдар кара жумуш күчтөрү менен эмгектешип көп муун ооруган эмес. Азыр акыл эмгегине көчкөндөн бери адамдар ошо муун оорулар көп ооруйт. Эмне себептен ооруйт? Бул эң негизгиси кыймылсыздыктан. Ошол муун ооруларын мен өзүм Тибеттин 5 мети деген Тибеттин гормоналдык көнүгүүлөрү жана өзүм иштеп чыккан көнүгүүлөрдүн негизинде муун ооруларын сакайтам. Эң башкысы муун оору десе эле ошол жерди укалап же болбосо ошол жерди майлаганда эмес. Эң башкысы муун ооруларды дарылоодо биз ичек карынды дарылайбыз, тазалайбыз. Жоон ичегин тазалайбыз. Жоон ичегин тазалагандан кийин бул ашказанды тазалайт. Ашказандан келген баардык тамак ашты жоон ичек иштеп мындай ысытат. Батареясы үйдү жылтканда да батарея болуп, жоон ичеги ашказан жылтат, ашказан келген тамак ашты туура бөлөт. Андан кийин бар боорго жиберет, бөйрөктөргө жиберет, боор кан иштеп чыгат. Кан иштеп чыкканда баардык кан айлануу системасы жакшы болгондо буту кол муздагандар, давлениялар ушулардын баардыгы өз өзүнө келет дагы, ичек карындагы былжырларды бөлүп чыгышы менен суставтарды жакшы болот. Анан эмне кылабыз буларды? Биз буларга жана Тибеттин көнүгүүлөрүн үйрөтөбүз. Муундарды чоёбуз, тарамыштардын тартылып калгандарын чоёбуз, өздөрүн үйрөтөбүз. Негизгиси биздин башкалар менен айырмабыз окутууда. Ар бир адамга ошол өзүнө өзү калына келүү, муундарын кантип калына келтирет, тизелерин кантип оңдойт, өзгөчө мына 7 чакра деп коет. Ошо ар бир чакраны омурткалардын жылышып кеткенин, омурткаларына грыжа деп атышат, муну оңдогонго жардам беребиз. Сколиоз болот, муну оңдойбуз. Булар эле муундар деген ошо да. Ар бир муундарда омурткаларды дарылайбыз. Омурткалардын ордордон келишине жардам беребиз. Ар бир тизенин, колдун, мойындагы моюн омурткаларынын иштешине жардам беребиз. Көнүгүүлөрдү ушундай жасаганда анан барып муун оорулар кетет да, толук кетет.